Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу президенттик аппараттын өкүлдөрү, барыңыздарды бүгүнкү иш-чарага келип бергениңиздерге, убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Азыр Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри 5 мүнөткө жетпей келип калам деди. Ага чейин туура көрсөңүздөр биз баштай берсек, анда бүгүнкү жаштарга арналган жаштар платформасы иш-чарасын ачык деп жарыялайбыз. Урматтуу жаштар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, чакырылгандар, бүгүнкү иш-чарага ушул жаштардын демилгесине, сунуштарына, ойлоруна кайдыгер карабай келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына өзгөчө мен ушул атайын Орусиянын Москва шаарынан келген айрым биздин демилгелүү жаштарга дагы ыраазычылык билдирем. Эмне үчүн бул иш-чараны уюштурабыз? Анткени билесиңер, мына статистика боюнча Кыргызстанда 1.700.000 жаш бар. Бул жанагы мыйзам боюнча 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштардын саны 1.700.000 жакындайт. Бул жалпы алганда Кыргызстандын калкынын 30%га жакыны жаштар деген түшүндүрөт. Бул абдан чоң катмар. Жаштар менен өкмөт дагы, кыргыз бийликтери, баарыбыз депутаттар болобу тынымсыз иш алып барып, алардын ойлорун, сунуштарын, идеяларын угуп турушубуз керек. Азыр дүйнө мындай тездик менен өзгөрүп атат. Азыр жаштарыбыз башкача. Бизге дагы мына парламенттеги жаш депутаттарга мандатты дал ушул сиздер бергенсиздер. Биз сиздер менен мына 3 жылдын ичинде тыгыз кызматташууга колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Жаштардын позициясын, алардын ойлорун такай колдогонго, кызыкчылыктарын колдогонго аракет кылып келатабыз. Эми айрымдары ишке ашат, айрымдары ишке ашпай калган учурлар бар, жанагы финансы маселесине келип такалганда. Ошон үчүн силер бизди депутат кылып жөнөткөндөн кийин бизге берилген мандатты сиздер дагы каалагандай пайдаланышыңар керек, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн. Биз силерге трибуна болуп беришибиз керек, биз силердин үнүңөр болуп беришибиз керек. Биз бир гана шайлоо алдында гана жаштар менен кызматташпай, такай ушундай учурда дагы жаштардын ойлорун, сунуштарын угуп, иштешип турушубуз керек. Мындан ары жаштар ар кандай жанагындай саясий оюндардын, шайлоолордун курмандыгы болбошу керек. Бизде азыр жаш курактагы бир топ мындай өзгөрүп баратат. Мисалы, тарыхты карай турган болсок, көп жаштар менен биз мына региондорго чыгабыз, иштешебиз. Кыргызстанды бир мындай асмандан түшүп калгандай же өзү эле даяр эле Кыргызстан болгондой элестетишет да. Кыргызстанды биздин улуу инсандарыбыз керек болсо өмүрүн берип курган.
түптөгөн мамлекетибизди. Мына ошолорду биз саясий мындай элита деп айтсак болот да. Мисалы, ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Ишеналы Айдарбеков, Баялы Исакеев, бизди кыргыз мамлекетин түптөгөндөр, ушулар мына 15 жашынан саясатка аралашып, 17-18 жашында Москвада съездде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп сүйлөгөн. Алардын 40-ка жетпей бардыгы атылып өлгөн. Бардыгы мындай саясий репрессиянын курмандыгы болушкан да. Ошол биздин аталарыбыз Кыргызстанда түптөгөндө ушул аралашканда, коомдук саясий иштерге аралашып, эгемен мамлекетибизди түптөп атканда болгону 20 жаштын тегерегиндеги улан кыздар болгон. Бизде азыр парламентте отуруп, кээ бир коллегаларыбыз 40-тан өтүп калгандар, мен как жаш депутат катары айтып коеюн деп сүйлөп атышпайбы? 20-25 жаштын тегерегинде ушундай биздин улуу инсандарыбыз Кыргызстанды бүтүндөй мамлекетте түптөгөн. Андан кийинки келген муун, мына президенттер болобу, баары бир өлкөбүз жакыр, экономикабыз чабал болгону менен бизге бир эркин, эгемен Кыргызстанды таштап кетишти. Кемчиликтер дагы көп. Бирок мындан ары биз жаштар биргеликте бир өнүккөн Кыргызстанды куруунун аракетин көрүшүбүз керек. Дүйнөдө азыр билесиңер таптакыр башка багытта кетип атат. Кошуна өлкөлөрдү карагыла эмне деген тездик менен бизден аччабым алыста баратат. Ошон үчүн жаштарда мындай ар кандай сунуштарын биз такай колдоп турушубуз керек да. Ошон үчүн өкмөткө кандай сунуштар болбосун, сиздер берсеңиздер, биз бүгүн эми былтыр дагы жаштар платформасын уюштурганбыз. Анда дагы IT технологияны өнүктүрүү, чет өлкөгө квоталарды бөлүштүрүүдө, ачык айкындуулук сыяктуу маселелерде чынын айтайын бир 50% ишке ашыра алдык. Былтыркы бир 7-8 сунуштун 50% дагы ошол каржылык маселеге байланыштуу, башка бир себептерге байланыштуу мындай ишке ашыра албай калганыбызды биз моюнга алышыбыз керек. Быйыл дагы бир колдон келишинче аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө аймактан дагы жаштар келип атат. Бизде азыр Кыргызстанда мындай бир гана сунуш менен ушинтип өнүктүрсөк болот эле деп өлкөбүздү өзүбүз колго ала турган мындай учур келди деп ойлойм да. Ошон үчүн туура көрсөңүздөр, мен азыр ордума отурган соң анан спикерлерге сөз берип баштайбыз. Эми мен баарыңарды түшүнүп турам. Эң башкысы жигердүү болуп, мен ойлойм, келечекте бардыгыңыздар Кудай буйруса элибиз менен бир тыгыз иштеп турсаңар, ушул жерге келесиңер деп ойлойм. Көпчүлүгү айтат, жаштар мындай саясатка кызыкканы мындай туура эмес, саясатташып кетти деп. Мен тескерисинче ойлойм, көбүрөөк саясатташыш керек. Анткени биз дайыма өзүбүздүн өкмөтүбүз эмне иш кылып атканын, акчалар кайда кетип атканын, ошонун бардыгын биз билип турушубуз керек. Биз салык төлөөчү катары анын баарын билип, көрүп, угуп турушубуз керек. Спикерлерди тандоодо дагы ушул биз чукул тандадык. Эми жаңы жылга чейин иш-чараны өткөрөлү деп. Бирок баарыңыздардын эле сүйлөгүңүздөр керек. Мен аны туура түшүнөм. Бирок кийинки иш-чараларда дагы биз сиздерге сөз беребиз. Ошон үчүн биз мына азыр айрым жаштардын бир сунуштарын угуп, туура көрсөңүздөр, жыйыныбызды баштай берсек. Анда биринчи сөздү өзүнүн өкмөткө айрым сунуштары менен Москвадан атайын келген ушул Ваш доктор деген клиникасы бар, өзү Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү Кубаныч Алибековду чакырабыз. Анткени Кубаныч мырза ошол өзү Москвада жүрүп, мигранттарга байланышкан, биздин мекендештерге байланышкан бардык иш-чараларда ушул киши өзүнүн салымын кошуп, жардам берип жүрөт. Бүгүн дагы өкмөткө бир айрым өзүнүн сунуштары бар экен. Ошон үчүн азыр Кубаныч Алибековду бул жака чакырабыз. Кубанычбек Алибеков Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин бүтүрүүчүсү. Ал Орусиянын Москва шаарында хирургия адистиги боюнча ординатура жана аспирантураны аяктаган. Адистиги врач-хирург. Ушул тапта Кубанычбек Москвадагы көп тармактуу медициналык клиниканы жетектейт. Ал негиздеген клиника 30га чукул кыргызстандык мигранттарды иш менен камсыздап жатат. Кубанычбек Алибеков өлкөнүн медицина тармагынын сапатын жакшыртууну самайт. Саламатсыздарбы, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эл өкүлдөрү жана бүгүнкү жаштар. Мен бүгүнкү жаштар платформасына төмөнкү маселелерге токтолуп, аз да болсо өз сунуштарымды айтууну туура көрдүм.
Биринчи маселе бул азыр биринчи маселе бул акыл агымы жана акыл инвестициясы деп аталат. Акыркы мезгилде дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө акыл инвестициясы жана акыл инвестициясы бул өтө кымбат жана өтө маанилүү болуп эсептелет өлкөлөрдүн өнүгүшүнө. Ошол себептен бул маселе өтө маанилүү деп эсептейм, айрыкча азыркы учурда. Биздин өлкөдө акыркы убакта жогорку квалификациялуу адистер медицина, экономика, юридика, туризм боюнча жетишпегени байкалат. Мунун себептерин мен биринчиден айлык маянанын азынан көп биздин мыкты врачтар, мугалимдер, экономисттер мигрант болуп кетип жатышы. Экинчиден бул чет өлкөлөргө квота аркылуу кетип жаткан жаштардын кайра кайтып келбегенин деп түшүнөм. Биздин өлкөдөн жылына 1000 чукул бүтүрүүчүлөр, жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү чет өлкөгө квота аркылуу жөнөтүлөт. Жана квоталарды бизге бөлгөн мамлекеттер булар Россия, Казакстан, Белоруссия, Китай, Венгрия мамлекеттери негизинен. Бул квоталарды убактын тардыгына байланыштуу мен жалаң гана Орусияга тиешелүү квоталарга токтолуп кетсем, Орусиядан билим алууга квоталар 2014-жылга чейин бул Кыргыз Республикасынын билим берүү министр тарабынан бөлүнүп келген. Ал эми 2014-жылдан тарта Орусиянын билим берүү жана илим министрлигинин атайын катынын негизинде бул Бишкек жана Ош шаарына жайлашкан Орус кызматташтыгы агенттиги тарабынан бөлүнүп келет. Мындайча айтканда, биздин министрликтин көзөмөлүнөн алыстаган. Бул слайдта мен Орус кызматташтыгынын берген статистикасына токтолуп кетсем, 2015-16 окуу жылына 445, 2016-17 окуу жылына 300, ал эми 2017-2018 окуу жылына 400 квота бөлүнгөн. Бул квоталар аркылуу албетте биздин жаштар чет өлкөнүн жогорку окуу жайларында билим алганы жакшы. Бирок ошол кеткен биздин бүтүрүүчүлөрдүн канча пайызы Кыргызстанга кайтып келет? Канча пайызы жумуш менен орношот? Статистика же көзөмөл барбы? Жок. Маселе мына ушунда. Биздин өлкөбүздүн мыкты артыкчылык дипломдор менен аяктаган жаштары, мындайча айтканда жаштардын эң эле каймактарын электен өткөрүп, чет мамлекеттерге окууга жөнөтүп, алардын кайра кайтып келүү кепилдигин албаганыбыз биздин өлкөнүн келечегине терс таасирин тийгизет деп эсептейм. Ошол эле мисал, Орусияда жылына 100 миңдеген эмигранттар батыш өлкөлөрүнө кетишет. Росстаттын статистикасына таянсак, ошол 100 миңдеген эмигранттардын ичинен 40% бул жогорку билимдүү. Демек, бул маселе Орусияда да бар. Бул маселени чечүү жагдайында Орус бийлиги сырттан келген жогорку билимдүү адистерди жеңилдетилген түрдө орус жарандыгын берүү менен чечип келет. Мыйзамын кабыл алышкан. Ошол мыйзамдын негизинде көптөгөн билимдүү кыргыз жаштары да арбын экени бул өтө өкүнүчтүү. Менимче, ушул кадр саясатында кадрлардын жетишсиздигини бул аз да болсо Кыргызстандын жаштары менен толуктап жаткандай сезилет. Бул маселелер боюнча мен төмөнкү сунуштарды айтат элем. Квоталарды Кыргызстанга биз эң эле керектүү адистиктер гана боюнча жөнөтсөк, рационалдуу. Ал эми бул квоталарды рационалдуу бөлүштүрүү боюнча Орус кызматташтыгы гана эмес, бул Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги да көзөмөлүнө алыш керек бул нерсени. Алар кайда кетип атат? Канча жаштар кетти, канчасы кайтып келди? Ошолордун канчасы жумуш менен? Мисалга айтсак, биз медицина тармагында, мисалы бизде аритмолог жетишпейт дейли Кыргызстанда. Чындап жетишпейт. Бул мисалга Саламаттык сактоо министрлиги билим берүү министрлигине сунуштап, бизге 2 аритмологду квота аркылуу жөнөтөлү. Алар барып үйрөнүп, кайра келип Кыргызстанга жардамы тийип өнүктүрүш керек. Так, экинчиси квоталык орун, үчүнчү сунуш бул квота менен кеткен биздин жаштардан кепилдик кат алуу. Бул эмне? Бул кеткен жаштардан кепилдик кат алуу, бул Кыргызстанга, кийинки слайдты койсоңуз, Кыргызстанга кайра кайтып келүүсүн бул себеп болот да. Мындай практика мына кошуна Казакстанда кеңири колдонулат. Бул жогоруда айтылган сунуштар аткарылса, акыл агымы аз да болсо Кыргызстанга кайра келет деген чоң ишеним бар. Экинчи маселе бул өзүм Орусиядан келген үчүн бул бир аз миграцияга тиешелүү, мигранттарга.
Бул мигранттар бул чет өлкөдөгү мигранттардын шайлоо укуктарын чектелиши. Мигранттын чет өлкөгө чыкканда өз мекенине болгон сүйүүсү, сагынычы, кусалыгынын негизинде патриоттук сезим ойгонот. Бул жаштар кайдыгер эмес Кыргызстанга, бул мигранттар кайдыгер эмес. Эмгек мигранты бул оор турмуштун айынан чет өлкөгө жумуш издеп кеткен жарандар. Булардын убактысы чет өлкөдө өтө чектелүү. Жана ошол себептен шайлоодун алдында барып, форма 2 бланкасын толтуруп, булар үчүн өтө ыңгайсыз жана түйшүктүү деп эсептейм. Форма 2 бланкасынын себебинен былтыркы президенттик шайлоодо 10 000 деген мигранттар шайлоо участкаларынан сыртта калды. Буга өз көзүм менен күбө болгом. Бул өз өлкөсүнүн экономикасына эбегейси чоң салым кошкон мигранттардын мындай шайлоого катышуу укуктарынын чектелүүсү мигранттардын арасында өтө терс көрүнүштөрдү, өтө терс наразычылыктарды жаратты. Азыркы учурда Орусияда эмгектеген мигранттардын жалпы саны бул 650 000ге чукул. Бул деген Чүй жана Талас областынын шайлоочуларынын жалпы санына барабар деген. Мисалга алсак, 2017 жылдын борбордук шайлоо комиссиясынын статистикасы боюнча президенттик шайлоодо Орусияда ушул 650 000 мигрант бар өлкөдө болгону 2608 гана добуш берген. Бул мындайча айтканда 0,4% гана деген. Башкача айтканда бул Талас областы менен Чүй областы бул бир да шайлоочу добуш берген жок дегенге барабар. Эми бул маселелерди чечүү үчүн албетте сунуштар бул өтө чечүү үчүн мындай сунуштарды айтат элем. Форма 2 бланкасын алып салуу боюнча мыйзамга, шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү. Экинчиси, биометрикалык паспорты бар ар бир сырттагы жаран шайлоого укуктуу жана ошол укуктарын кайтарып берилүүсүн. Шайлоочулардын санына жараша урналардын жана шайлоо баракчалардын көбөйтүлүшүн сунуштайт элем. Себеби бул жерде бир айыл өкмөттө 3000 шайлоочу болсо 4-5 урна орнотулат. Ошол эле 500 000ге чукул Москва шаарында болсо, ал жерге деле 4 бул деген ар бир мигрант 3,5 секундта келип шайлап кетиш керек деген. Мындай ыңгайсыздыктарды жоюп, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Жогоруда айтылган маселелер боюнча сунуштарды тиешелүү органдар карап, биздин да үнүбүздү угуп, жана оң жакка чечилишин күтөбүз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат. Кубаныч Алибековдон конкреттүү көйгөйлөрдү жана конкреттүү сунуштарды айтып өттү. Бул жерде Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Өмүрбек Алтынай Сейитбековна отурат. Кубаныч мырза, сиздин маселеңиз боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин статкачысы Ташиев Жапаркул Актаевич бар бул жерде. Ал эми акыркы шайлоо боюнча сунушуңузда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын баш кадиси Мамбетов Бактыныр Маликович отурат. Сиз ушул борбордук шайлоо комиссиясына азыркы Кубаныч Алибеков мырзанын сунуштарын жеткирип бересиз деп ойлойм. Чоң рахмат сизге, атайын келип, ошол 1000 деген, керек болсо 100 000 деген биздин четтеги мекендештерибиздин оюн ушул трибунадан айтканыңыз үчүн. Кийинки сөздү мен ошол 21-чи кылымдын кадрлары программасынын бүтүрүүчүсү, Ланжоо университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Кубановго беребиз. Анткени Нурсултан өзүнүн күчү менен ошол окуу борборун ачып, жүздөгөн жаштарга азыр чет тилдерин үйрөтүү менен алек болуп атат. Ошол эле учурда өзүнүн күчү менен өзү ушул чет мамлекеттерге чыгып, атайын университеттер менен жеке сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, азыр 300гө жакын жаштарды мына четтен окууларга жөнөттү. Нурсултан өзүнүн күчү менен. Ошол болгону бизге окшогон эле мындай айылдан чыккан, нарындан айылдан мектепти бүтүргөн бала бүгүн ушундай бир ийгиликтерге жетишип отурат. Азыр Нурсултан Кубановду бул жака чакырсак. Нурсултан Кубанов 26 жашта. Нурсултан 21-чи кылымдын кадрлары долбоорунун бүтүрүүчүсү, перспектив эл аралык билим берүү борборунун негиздөөчүсү. Ушул таптан талган борбор
долбоордун Кыргызстанда 12, мындан башка Астана, Ташкент жана Москва шаарларында өкүлчүлүктөр ачылган. Кыргызстан боюнча 2000ден ашык студент англис, немис, кытай жана корей тилдерин окуп, алардын 200дөн ашыгына чет өлкөдө билим алууга шарт түзүлгөн. Азыркы учурда 67 адамды Кыргызстан боюнча жумуш орун менен камсыздап жатат. Ошол жылы Нурсултан Кубановду Дүйнөлүк банкы Кыргызстандагы эң жаш ийгиликтүү инсан деп атады. Нурсултандын максаты Кыргызстандын билим берүү тармагында реформа жасап, жаштар арасында миграцияны жоюп, аларды билим алууга үндөө. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. PISA деген эл аралык уюм дүйнөдөгү 15 жашка чыга элек жаштардын арасында билим берүү деңгээлин текшериш үчүн бир изилдөө жүргүзүптүр. Ал изилдөөнүн негизинде Кыргызстан 65 орунду алып, ал эми 1 орунду Сингапур мамлекети алыптыр. Мен ошол статьяны көрүп алып абдан кызыктым. Сингапурдун калкы 6 миллион экен, Кыргызстандын да калкы 6 миллион. Эч кандай газ, мунай деген ресурстар жок. Сингапурда да, Кыргызстанда дагы эч кандай ресурстар жок. Эки өлкө тең Азияда жайгашкан, анан абдан чоң бир суроо жаралат. Эмне үчүн Сингапурдун билим берүү системасы дүйнө жүзүндө 1 орунда турат деген. Бул суроонун негизги жообу Ли Куан Ю убагында 1965 жылы негизги реформаларды баштап атканда ушул эч кандай ресурстары жок болгондугун түшүнүп, негизги басымды келечектеги кадрларга жасап, билимге инвестиция жасаганда, өзүңүздөр билгендей эле Сингапурда, бир гана Сингапурда математика сабагын таптакыр башкача берет, дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан, эгерде биз билим берүү тармагында азыртадан реформа жасабай, эгерде биз келечектеги кадрларга өзгөчө басым жасабасак, биз үчүн бул чоң мамлекеттик трагедияга айланат да. Эми бүгүнкү негизги темага басым жасасам, 1995 жылы 21 кылымдын кадрлары деген долбоор иштелип чыккан. Азыр башкача аталат. Ошол эле 93 жылы Казакстанда Болошак деген долбоор иштелип чыккан да. Эки долбоорду мен азыр сиздерге расмий статистикага ылайык салыштырып берем. Кыргызстан азыркы учурда 6 гана мамлекет менен кызматташат. Бул билим берүү министрлигинин алкагында. Кубаныч мырза дагы белгилеп кетти. Ошол жаштар кайсыл мамлекеттерге барып, кандай кесиптерди окуп, канча жаштар ошол жакта калып, канчасы Кыргызстанга кайтып келип, жана канчасы реалдуу түрдө ошо 21 кылымдын кадрлары боло алды деген суроо жаралат да. Ал эми ошол эле Казакстандын расмий статистика Болошак сайтынан барыңыздар алсаңыздар болот. 93 жылы башталганда ошондо 25 жылдын ичинде 24 мамлекет менен кызматташып, 12645 абитуриентти окутуп, алардын 10096 бүтүрүүчүсү азыркы учурда Казакстандын ар түрдүү ири компанияларында, мамлекеттик кызматтарда иштеп, Казакстандын экономикасына абдан чоң салым жасап жатат да. Эми биз деле Казакстанга окшоп бюджеттик квоталарды көбөйтсөк болот. Мен жакында эле Европа мамлекеттерин кыдырып жүрүп, Германия, Чехия, Польша көптөгөн окуу жайларын кыдырып, анан барып сурандым да, өзүбүз билим берүү тармакта иштеп аткандыктан, бизге Кыргызстандын жаштарынын потенциалы абдан бийик. Бизге бюджеттик квота бергиле деп. Алар айтышты, силерге жеке компанияга же жеке адамга биз бюджеттик квота бере албайбыз деп. Биз бир гана билим берүү жана илим министрлиги, же болбосо жогорку окуу жайлар менен, же болбосо ушундай ири мамлекеттик компания, мамлекеттик ишканалар менен гана иштеше алабыз деп. Анан ошого байланыштуу бизде мына көп жылдан бери ар түрдүү ушундай иш чараларды айтылып келе жатат.
фонддор түзүлүш керек, биз миллион акча, миллиондогон долларларды корутушубуз керек депчи. Андай фонддордун бизге кереги жок, менин оюмча. Көптөгөн акча сарптоонун деле кереги жок. Менин бүгүнкү конкреттүү өкмөткө сунушум билим берүү жана илим министрлигинин алдында атайын бир институт түзүп, же болбосо эл аралык отдел бөлүмдүн ичинде кошумча бир бөлүм ачып, ушул билим берүү жана илим министрлиги бюджеттик квоталарды көбөйтүү механизмин иштеп чыгыш керек. Эң биринчи кадам катары 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин Кыргызстанда кандай кесиптер актуалдуу, ошол боюнча мониторинг жүргүзүшүбүз керек. Жөн эле чет жакка кетире берсек болбойт. Андан кийинки бюджеттик квоталарды алып келгенден кийин бизде негизги проблема мынакей, негизги маселе ошол эле 21-кылымдын кадрлары долбоорун алкаганда маалыматтыктын жоктугу да. Мына ушул жактагы аудитория, сиздер деле 21-кылымдын кадрлары долбоору боюнча кээ бириңер азыр угуп атсаңар керек да, чынындачы, туурабы? Ошондуктан ошол бюджеттик квоталарды толук кандуу массалык маалымат каражаттарынан жайылтып, бүт региондорго, өзгөчө региондорго басым жасап, биз Кыргызстанда чоң конкуренция түзүп, ошол конкуренциянын негизинде потенциалдуу кадрларды тандап алып, биз чет жакка кетиришибиз керек. Бирок кетирердин алдында сөзсүз түрдө юридикалык документ жасап, алардан кепилдик алып, чет жакка мен 5 жыл билим алып келгенден кийин сөзсүз түрдө мамлекетке кайтып келип, бир нече жыл кызмат кылам деген. Азыр деле ушул нерсени 2019 жылдан биз кылсак реалдуу. Мен билим берүү жана илим министрлигине бул сунуш боюнча да кайрылып да көргөм. Көп эле нерсе президенттик расмий сапарына такалып калып атат да. Президент расмий сапары менен барса эле биз бюджеттик квота сурай алабыз депчи. Бирок чет жактагы мамлекеттер таптакыр башканы айтып атат. Ошого байланыштуу кепилдик алган соң жаштардан биз аларга жумуш орunu боюнча дагы камсыздоого аракет жасашыбыз керек. Ошол механизмди изилдеп чыгып, мамлекеттик кызматтарда же болбосо чоң ири компанияларга жумуш орunu менен камсыздоого бир иш-чараларды кылышыбыз керек да. Мен сиздерге бир мисалды келтирим келип атат. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, Түштүк Африканын бир жогорку окуу жайынын алдында мындай жазуу жазып коюптур да. Билим берүүнүн жоктугу бул мамлекеттин кыйрашы деп. Орусча айтканда крах образования это крах нации деп. Бул аябай мындай ыйык сөз да, аябай бийик сөз. Мында абдан чоң мындай идеология жана маңызы күчтүү. Ошого байланыштуу эгерде бир мамлекетти жок кылам десе, сөзсүз түрдө атомдук жардырууларды кылбай деле билим берүү системасын төмөндөтүп койсо ошол эле жетиштүү болот экен да. Ошондуктан урматтуу Алтынай Сейитбековна, урматтуу өкмөт мүчөнүн катышуучулары, бүгүнкү айтылган сөздөр мен ишенем жөн эле сөз бойдон калбастыр, ишке ашырып, биз дагы өзүбүздүн толук кандуу кызматташып, жардам бергенге аракет жасайбыз. Анан сөздүн аягында иш-чараны уюштурган Жанар Кубанычевке терең ыраазычылык билдирем. Ушундай жаштарга аянтча түзүп, биздин инициативаларыбызды, биздин ойлорубузду, идеяларыбызды ушинтип өкмөткө сунуштаганга баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Нурсултан абдан маанилүү маселелерди көтөрдү. Негизи вице-премьер-министр Алтынай Сейитбековна ошол өкмөткө келгенден бери биз менен өзгөчө жаштардын маселесинде тыгыз кызматташып, алардын үнүн дайым угуп, мындай аткаруу аракетин көрүп келатат. Аны дагы айтып коюшубуз керек. Ошол эле учурда мына билим берүү министрлигинин стат катчысы отурат бул жерде, Жапар Кулактайыч. Негизи буга чейин билесиңер, жанагы чет өлкөгө жаштардын окуусу бул мындай абдан мыкты мүмкүнчүлүк да. Ошонун бардыгын ачык айкындуулук боюнча биз буга чейин дагы айтканбыз, сайтында илинип турат. Анан региондорго дагы жаштарга жетиш үчүн биз ушул КТР менен ЛТРге дагы кайрылалы, бекер бир чакан бир социалдык роликке мүмкүнчүлүк берсе, кайсыл мамлекетке канча ошол гранттык окууга квоталар бар, ал үчүн кайсы тилди билиш керек, кайсыл жака документ тапшырыш керек, ошонун баарындай жайылтуу жагын мына быйыл жаңы жылдан кийин катуу бир киришип эске алсаңыздар жакшы болот эле. Анткени кайсыл мамлекетке барууга аракет кылганын бардыгын жаштар билиш керек. Кимге кайрылыш керек? Анан сынактардын барды ачык айырма өтүш керек. Муну биз контролдоп, колубуздан келишинче салым кошобуз. Эми кийинки спикерибизди чакыралы. Билесиңер, соңку күндөрү
соңку убакта ушул экология олуттуу көйгөйгө айланды Кыргызстанда. Дүйнөдө дегеле мына абанын булганышынан миллиондогон адамдардын көз жумары расмий статистикаларда айтылып атат. Анын ичинде бул проблемадан ушул Бишкек Кыргызстандагы четте калган жок. Ушул экологиялык көйгөйлөр менен алышып келаткан өкмөткө бир экология үчүн маанилүү маалыматтардын базасын түзүүнү сунуштап жатат биздин жаш активист кызыбыз Гүлшара Манапова. Чакырабыз. Гүлшара Манапова 24 жашта. Кыргызстандын президентинин алдындагы башкаруу академиясынын бүтүрүүчүсү. Адистиги боюнча менеджер. Гүлшара 1 жылдай массалык маалымат каражаттарында журналист катары өзүн сынаган. Ушул тапта Кыргызстандагы жаштар экологиялык кыймылы Мувгрин деп эктенет. Мувгрин Бишкектеги экологиялык абалды көзөмөлгө алып, экодемилгелер боюнча окутууларды өтүп келет. Гүлшаранын кыялы Бишкекте жашаганга жагымдуу таза шаар катары келечектөгөрү. Доброе утро. Свою речь я бы хотела начать с маленького эксперимента. Для этого попрошу всех зажать рот и нос и не дышать 10 секунд. Тяжело, да? На самом деле без воздуха человек сможет прожить всего 5 минут. Для всех живых существ на Земле, и в первую очередь для человека, воздух самое необходимое, потому что мы живем воздухом, мы дышим этим воздухом, который дает нам жизнь, дает рост и развитие для нашего организма. На самом деле это важнее политики, экономики и личного комфорта. Без воздуха нет смысла жить. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 12-й кыргызстанец страдает легочными заболеваниями, таких как астма, бронхит и рак легких. Каждый год 7 миллионов людей преждевременно погибают из-за загрязненного воздуха. На самом деле это ужасные показатели. И представьте комнату, серую, грязную, полную выхлопных газов и пыли. Кто-нибудь бы зашел в эту комнату? Никто бы не зашел, верно? Представьте город под толстым слоем смога, который мы видим, который мы ощущаем, но который многие еще не признали. Мы дышим невидимыми, но опасными твердыми частицами, пылью, газами, которые медленно и тихо отравляют наш организм, сокращая нашу жизнь. Я более 10 лет живу в центре города, где постоянные стройки, ужасный трафик. И стоя на остановке, ожидая свою маршрутку, я начала замечать за собой ужасный кашель. Именно аллергический кашель. Но я люблю город, в котором я живу. Здесь живут мои родные, здесь живут мои родители, друзья. И в будущем я хочу здесь создать свою семью. Хочу вырастить детей, своих детей. И для этого именно сегодня я хочу создать для них благоприятные условия. Обезопасить наши улицы и дороги. Хочу повысить качество жизни в нашем городе и в нашей стране. Чтобы увидеть невидимые проблемы и бороться с этими проблемами, нам нужно их увидеть. Что нам для этого нужно? Нам нужно провести анализ качества воздуха. Нужно закупить датчики, которые будут проверять, чем мы дышим, что именно отравляет нашу жизнь, который разобьет на мелкие частицы, твердые частицы, на пыль и газы. И потом в будущем мы сможем с этим бороться. Нужно провести анализ, почему именно на некоторых улицах города такая большая загруженность, и разгрузить эти улицы. Проверить, почему на некоторых улицах города так небезопасно ходить, и обезопасить эти улицы. Мы можем помочь городу и можем помочь государственной власти в решении некоторых проблем. У нас для этого есть навыки, у нас есть знания, есть ресурсы. И все, что нам сегодня необходимо, это открытые данные. Больше данных. Чем больше данных будет, тем больше проблем мы сможем решить. Спасибо большое. Чоң рахмат, Гүлшара сизге абдан актуалдуу маселени, анан конкреттүү сунуш айтты. Урматтуу жаштар, мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул биздин бүгүнкү жолугушуубузга колдоо көрсөткөн Конрад Аденауэр фондунун Кыргызстандагы программалык координатору Симонов Николай мырзага ыраазычылык билдирим келет. Ошондой эле Ала Тоо өнүктүрүү борбору сиздерге ошол жаштардын идеяларын, мүмкүнчүлүктөрүн айтып алууга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат айткым келет. Кезектеги биздин спикерибиз бул, билесиңер, интернетте абдан белгилүү Урмат Насыкулов деген, бул сергек жашоо образын дайыма пропаганда кылып, жаштарды, бардык эле кыргызстандыктарды спортко, дени сак жашоо образын пропагандалоого дайыма ушул үгүт кылып берет. Анда сөздү биз Урмат Насыкуловго беребиз.
Урмат Насыкулов 29 жашта, коомдук активист. Тонус коомдук уюмунун негиздөөчүсү. Урмат Насыкулов 2 жыл коомдук телерадио каналда Тонус теледолбоорун көрүүчүлөргө тартуулаган. Урмат 2016 жылдан тартып күз деми, жаз деми, жөөгүлүктөр марафондорун өткөрүп келатат. Марафонго алгачкы жылы 350 күлүк катышса, быйыл катышуучулардын саны 2000ге жетет. Ал ушул тапта Бишкектеги Change Fitness клубу жетектейт. Ал эми ал негиздеген Тонус коомдук уюму жаштарды дени сак жашоо менен ийгиликке жетүүгө, мекендин керегине жараган инсан катары калыптанышына оңоктуу мисалын кошуп келет. Урмат Насыкулов саламат эл, күчтүү мамлекет ураан алдында эмгектенет. Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер, саламатсыңарбы? Урмат Насыкулов менин атым. Бүгүнкү тема бул биздин өкмөткө, биздин парламентке болгон сунуштар спорт жана дени сак жашоо образы аркылуу реалдуу өлкөбүздү кандай өнүктүрсөк болот. Табият негизи адамды мындай кыймыл аракеттене турган жан кылып жаратса дагы, бүгүн техникалык жетишкендиктер, экологиялык бир шарттар бир өзгөчө олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизип жатат да биздин жашообузга. Өзүңөр көрүп жатасыңар, абанын сапаты бузулуп жатат. Анан эгерде биздин кыргызстандыктардын ден соолугун бир адам деп мисал келтирсек, анда бир мондай мисал болот да. Бул адам орто эсеп менен 28 жашта экен. Болуп толуп турса дагы ички органдары бүт ооруларга басырылган, салмагы өтө көп, тамеки чеккен, арак ичкен бир адам болуп чыгат экен да. Анан биздин генофонд, биздин мамлекетибиздин келечеги бир коркунучта десек болот. Анткени бүгүнкү учурда кыргызстандыктардын ден соолугу абдан начарлап кетти. Буга далилдер бар. Мисалы, алыс деле барбай койсок болот. Өзүңөр билгендей, больницалар азыр толуп турат, көп оорулар жашарып кетти. Жылына 35 миңден адам бизде көз жумат экен. Алардын 90% болсо инфекциялык эмес оорулар экен да. Булар болсо жүрөк оорулары, ички органдардын жана өпкө, ошондой эле боор, азыр рак көбөйүп жатат. Ошондуктан аз кыймылдайбыз, туура эмес тамактанабыз, спорт менен машыкпайбыз. Ошондуктан ушундай бир абалга келип жатабыз да. Мындай бир маалымат бар экен, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстанда 26% адам тамеки чегишет экен. Ар бир 4-чү кыргызстандык десек болот. Ар бир 10-чу кыргызстандык же 11% адам алкоголдук же спирттик ичимдиктерди ичет экен да. Бул болсо калктын дээрлик бир 97% мындай активдүү жашоо образы менен жашабай, диванда отуруп, өзүнүн салмагына контролдобой жүргөнүн бир маалыматтар бар экен да. Ошол эле уюмдун маалыматы боюнча Кыргызстанда жашоонун орточо узактыгы 70 гана жашты түзөт экен. Биз ойлойбуз, аябай көп жашайбыз. Бирок алдыңкы өлкөлөр бүгүн 82-84 жашка жетсе, биздики 70ке чейин экен да, орто эсеп менен. Алардын ичинде эркектер өзгөчө бир мааниге, анткени пенсияга жетпей 65 жашында көз жумуп жашат да. Дүйнөлүк рейтинг бар экен, саламаттык сактоо боюнча 190 өлкөнүн арасында 111 позицияда турат экенбиз бүгүнкү күндө. Жана ошондой эле бул оорулардын кесепети кандай эмнеден келип чыгат десе, өзүңөр билесиңер, бул дени сак жашоо образын жүргүзбөгөндүктөн, жана мен айтып кеткендей, жана менин коллегаларым айткандай, экологиянын бузулгандыктан болуп жатат да. Бул маалымат бир актуалдуу бир суроону туудурат. Биздин генофонд каякка баратат? Биздин өлкөбүздөгү калкыбыз калабы келечекте? Ушинтип өтүп кетебизби, жоголуп кетебизби деген реалдуу бир суроолор турат да бүгүнкү күндө. Анткени бүгүнкү биздин мамлекеттин, бүгүнкү биздин келечектин түздөн түз бул биздин саламаттык жана дени сак жашоо образыга байланыштуу. Бирок биз бул жөн эле суроолорду койгонго келген жокпуз. Бүгүн биз реалдуу бир сунуштар менен келдик.
Биринчиден, Денисак Кыргызстан 2025 деген улуттук программаны жүргүзсөк болот. Бул программанын алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин алдында атайын бир спортту өнүктүрүү боюнча кеңешин түзүүгө сунуштайм. Өлкөбүздүн бардык аймактарында массалык бир спорттук иш-чараларды уюштурсак болот. Инвесторлорду спортту өнүктүрүүгө тартууга бүгүн мүмкүнчүлүктөр бар. Бардык аймактарда спорт менен машыгууга жеткиликтүү шарттарды түзүү жана спорт менен дене тарбияны күндөлүк жашоодогу зарылдыкка айландырууга бардык аракеттерди кылсак болот. Буга канткенде жете алабыз. Бир сунуштарды киргизсең, негизи азыр бюджет тартыш, анан акча жок, анан каражатты караштырыш керек деген суроолор, жооптор бар да. Бирок бул суроого биз сурап көрсөк, бүгүн спорттун өнүгүшүнө салым кошкон жана спорттук иш-чараларга колдоо көрсөткөн ишканаларга, уюмдарга жагынан жеңилдиктерди көрсөтсөк, алар өздөрү биринчи болуп келет. Экинчиден, тамеки жана алка продукциясын өндүргөн компанияларды сөзсүз түрдө бир финансалык атайын бир төлөмдөрдү чогултууга милдеттенсек болот да. Анткени алдыңкы өлкөлөрдү карасак, ошол эле бир ай мурун Америка барып келдим, тамекинин баасы $15-20 да, алкоголдун баасы да аябай кымбат. Эмнеге кымбат десек, булар аябай налогту, акциздерди аябай өдө төлөшөт. Ошондуктан спортко дагы бир бөлүгү кетет дейт да. Бүгүн карап көрсөк, эми тамекинин баасы бир нандын баасына барабар болуп калды да. Пиванын баасы, же сыра деп коебуз, анын баасы сүттөн дагы арзан болуп кетти. Активдүү жашоо образын модага кантип айлантсак болот? Эң биринчиден, бул массалык маалымат каражаттары жана интернет аркылуу спортту жана саламат жашоону активдүү пропагандалоо. Өлкөнүн бардык аймактарында жөө жана вело жарыштарды өткөрсөк болот. Буга көп деле каражат кереги жок. Атайын ден соолук күндөрүн жана жумалыктарын жарыялап уюштурсак болот. Калктын саламаттыгын жакшыртууга багытталган стратегиялык негиз катары мамиле кылып, бул иш-чараларды башында мамлекет башчылары жеке үлгүлөрү менен аракеттениш керек да. Анткени жакында Стамбулда марафонго катыштым, аякта мэр баш болуп, депутаттар чуркап өздөрү колдоп жатышат да ошо марафондорду, спорттук иш-чараларды. Анан бүгүн да биз күтөбүз, өлкөбүздүн башчылары ушу биздин марафондорго катышат, чуркашат биз менен чогуу, бизге жакшы үлгү болуп берет деген үмүттөбүз да. Бирок биз билебиз, жакында өзүбүз күздө эмей марафон өткөрдүк. Ага 2000ден ашык адам катышты. Канат Маратович өзү баш болуп катышып кетти да. Ага ыраазычылык этебиз. Дүйнөлүк тажрыйбадан алсак болот, алыс эле барбайлык. Жакында Америкада барып спорт эмнеге мынча өнүккөн, эмнеге ар кайсы жерде стадиондор бар, эмнеге адамдар мынча көп чуркашат десе, 70-жылдары биздикине окшогон абал болуптур да. Бюджет тартыш, адамдардын ден соолугу аябай начарлап кеткен, саламаттык сактоого кеткен бюджет, коргоого кеткен бюджеттен 3 эсе көбөйүп кеттир да. Анан Джимми Картер деген президент болгон, өзүңөр билесиңер, 39-чы президент. Бул атайын кеңеш түзүп, ошо активисттерди чогултуп, массалык маалымат каражаттарын чогултуп, ошондой бир поручение бериптир да. Достор, мындай улантсак болбойт. Өлкөбүздүн абалы начар, адамдарыбыз аябай семирип кетти, салмагы көп, арак ичишет, тамеки тартышат, келгиле бул абалды оңдойлу депчи. Ошондо атайын программа түзүлгөн, улуттук программа. Денисак жашоо образы боюнча изилдеп көрсө, эң жеткиликтүү жана эң пайдалуу болуп бул жүгүрүүнү тааптыр да. Анан булардын стратегиясы боюнча максимальный эффект за минимальные средства деп бул программаны жүргүзгөн. 70-ci жылдары бул программа аткарылып келип, бүгүнкү күндө ар бир 8-ci американец чуркайт экен да. Өзүңөр билесиңер, Чикагский марафон деген бар, Нью-Йоркский марафон деген бар. Ал жерде 50 000, 60 000 адамдар катышат. Бүгүн биз деле аракет кылып жатабыз. Кудай деп буйруса, ал санга жетпесек да, бир 10 000, 20 000 адам топтосок болот. Алыска барбай эле коелук, могу Алматыда өтүп жаткан марафондо 15 000, 20 000 адам катышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө реалдуу ушул биздин сунуштарыбыз
угулат деп эсептейбиз. Биринчиден чакыруңуздарга рахмат. Бүгүнкү жаштардын добушу угулуш керек. Анан биз өзүбүздүн салымыбызды кошконго даярбыз. Рахмат. Чоң рахмат урмат сизге. Негизи эмне болбосун, тамекиби, аракпы, алкоголдуу ичимдиктер кымбаттатуу боюнча өкмөт же парламент демилге көтөрсөк тепкиге калабыз. Ошону сиздин айтканыңыз жакшы болду абдан. Бул жерде урмат сиздин сунушуңузду угуу үчүн атайын ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Аманкулов Канат Маратович өзү отурат. Бөлүм башчы Лаура Жуманова, башка адис Тюльпана Сакиева келишти. Ошондой эле бул жерде Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын өкүлү, дал ушул жаштар спорт тармагын тейлеген эксперт Досматов Камчыбек Султанмуратович деп отурат. Рахмат сиздерге. Андан эмесе кезектеги сөздү өзү жаш кезинен, бала кезинен деп койсок болот. Азыр Тилек Токтогазиевди бала деп айта албайбыз албетте. Жап-жаш туруп ушул Кыргызстанда мындай айыл чарбасы тармагында бир ополтоодой иштерди кылып, жана күнөс кыланаларды уюштуруп көп жагынан үлгү болду. Анда кезекти Тилек Токтогазиев сизге беребиз. Тилек Токтогазиев 28 жашта, жеке ишкер. Тилек ишкерликти 2009-жылы 2000 сом менен баштаган. Ал 2011 жылы биринчи кофейнясына ачкан. 2012 жылы аймактарды өнүктүрүү максатында күнөсканаларды айыл жергесинде жайылта баштаган. 2014 жылы Жашы Чарба агрохолдингин негиздеген. 2016 жылы Nomad Greenhouse, башкача айтканда, дүйнөдөгү биринчи боз үй түрүндөгү күнөскананын моделин ойлоп тапкан. Ал Кыргызстандын шартына ыңгайлуу күнөскана. Тилек Токтогазиев ЖИА бизнес ассоциациясынын мүчөсү, социалдык ишкерлер ассоциациясынын башкаруу кеңешинин мүчөсү жана Кыргызстандагы күнөсканалар ассоциациясынын төрагасы. Үй бүлөлүү, 2 баланын мээримдүү атасы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Алтынай Сейитбековна, Жанар Кубанычбекович, Камчыбек Султанмуратович. Баарыңарды мен бүгүн ошо айыл чарбанын маселелерин көтөрүп чыгайын деп чечкем. Эгерде жалпы маалымат катары айта кетсек, азыркы убакта айылда 4 миллиондон ашык киши жашайт. Ошонун ичинде жалпы Кыргызстанда айта кетсек, статистиканы 184 миң киши азыр жумушсуз отуруптур да. Андан тышкары 1 миллион киши бул четке кетип калган. Бул эмнеден кетишти? Мигранттар көбүнчөсү жумуш биякта бар болсо, эч жака кетмек эмес да. Биякта эле тура беришмек. Ошол үчүн мен оюмча бизде азыркы убакта мына бул ушул жылы көрдүңөр өзүңөр картошка менен дагы көп продукциялар менен аябай дыйкандардын почти бүт баары банкрот болду. 1000 деген миллиондон кишилер банкрот болгондуктан мен оюмча бул статистика дагы 2018-2019 жылдары өзгөрүлөт. Жумушсуз калган кишилер көбөйөт, кредиттерди төлөй албаган кишилер көбөйөт. Анан 2019 жылы мен оюмча айыл чарбада чоң бир кризистерди күтсөк болот деп, айыл чарбада иштеп аткан киши аркылуу мен өзүмдүн ошо туугандарды, өзүмдүн жарандар ошо чогуу иштеп аткан кишилердин атынан ошо алар дагы айтышты да, ошону айтып койгула. Биз мына азыр канча кишилер өзүнүн үйлөрүнөн ажырап атат. Ошол маселелер жөнүндө бүгүн айта кетсек жакшы болот эле. Эми ушул тармакты өзгөртүш керек, ушул тармакты кандай ким өзгөртөт, ушул тармакта ким иштеп атат деген жөнүндө маалыматты кайра эле официалдуу статистикадан ала кетсек, азыркы убакта бизде ушул тармакты иштеп аткан Айыл чарба министрлиги бар. Азыр 2017 жылы бюджет өкмөт.gov деген сайттан алган маалыматка караштуу 1 миллиард 700 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүптүр министерствого. Ошонун ичинен 1 миллиард сому айлыкка кетиптир. 316 миллион сому бул имараттарга чыгашалары, 181 миллион сому коммуналдык чыгашаларга, 75 миллион машинелерге, 45 миллион сом жолго жана саякаттарына бөлүнүптүр да. Мен ошондо суроолор дагы пайда болуп атат. Ушунча акча 1 миллиард 700 миллион сом деген кандай азыр иштетилип атат? Эффективдүү иштетилип атабы же андай эч кандай натыйжа болбой атабы депчи. Эгерде азыркы ситуацияны айта кетсек, анда менин оюмча баарыбыз эле биякта риторикалык эле суроо болуп атат, эч кандай натыйжа жок болуп, анан
ошол маселени чечиш үчүн биз азыр ошо өзүбүздүн сунуштарыбызды да киргизели деп атканбыз. Сөзсүз түрдө азыркы убакта бизге мына өзүбүздүн бир инновацияларды киргизиш керек. Биз мына эгерде слайдты карасаңар, эң негизги максат министерствонун дыйкандардын кирешеси бийик болуш керек да, жогору болуш керек. Ошол кирешелер менен биз кайра инвестиция кылабыз, өзүбүздүн өндүрүштү көбөйтөбүз. Ошо биздин кирешебизге эки эле фактор бар. Бул түшүмдүүлүгү, анан баасы. Ошол түшүмдүүлүк жагынан дагы бизде мындай тилекке каршы азыркы убакта Кыргызстанда жакшы технологиялар болбой атат. Бүт бары арзан Кытайдан же Туркиядан келген контрафакт продукциялар келип атат да. Ошол жаман технология менен биз мисалы үчүн жакшы машинени алсаңар дагы аяка жаман майды куюп койсоңор эчтеке жүрбөй калабыз да. Ошондой эле биякта да бизде чоң мындай проблемалар болуп атат да. Экинчиси баасы. Баасынан дагы ортомчулдар, билесиңер, баары эле соода кылган кишилер көбүнчөсү акчасын алып коюп, биздин дыйкандар дагы көп жактан күйүп калып атат да. Ушул азыркы убактагы ушул ситуацияны айта кетсек, биздин дыйкандар эч кандай мындай коргоо механизмдери жок да. Поставщиктер өзүнүн продукциясын аларга берет, акчасына наличкага алышат. Сатып атканда сразу берет, эч кандай мындай гарантиялары жок. Кредиттерди алса дагы өзүнүн мүлкүн таштайт, ошонун негизинде кредитти алып атат да. Эч кандай мындай кандай десем рисктерди башкалар албайт, только дыйкандар рисктердин баарын алып атат да. Кийинки слайдты көтөрсөңөр. Мына азыркы убакта кандай көйгөйлөр бар? Бизде ошол көп контрабандалар болуп атат, именно технологиялар жагынанчы. Ошо контрабанданы жоюш үчүн сөзсүз түрдө ошо сунуш бар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Ошол контрабанданы кичине границаны жакшылап кармап берип койсоңор, анткени биз мындай футбол ойноп атканда варатар жок болгондой болуп атат да. Анан биз алдыга чыгабыз, стратегияны жазабыз, түрлүү нерселерди ойлоп чыгабыз, инновацияларды киргизебиз, инвестицияларды алып келебиз. Анан ошонун баарын жасап атканда алып туруп тиякта тиги казак, өзбек туугандарыбызга, кытайларга топ тишсе эле, бизге тебийсе эле гол кирип атат да. Анан силер футбол ойносоңор андай мотивация жоголуп кетет да. Ошондой эле болуп атат бизде. Ошо сөзсүз түрдө биздин контрабанда маселени именно бул ар кандай уруктарды, дары-дармектерди, жер-жемишкичтер жагынан контрабанданы маселесин чечип берсеңер жакшы болот эле. Анда бизде ошондой бир конкурентный борьба болмок да. Андан тышкары дагы ошо Казакстанда, мисалы үчүн Өзбекстанда чоң мамлекеттик долбоорлор болуп атат. Мен өзүм азыр биякта компаниямды жабып Казакстанга чыксам, эки эсе бүт барсын арзаныраак жасасам болот да, анткени субсидия өкмөттөн берилип атат. Бирок ага карабай биз биякта иштеп атабыз. Кийинки слайд. Биз ошентип азыр көп чет өлкөгө чыгып, бир эле жолду көрүп атабыз. Бизде субсидия жок, бизде өкмөттө акча аз болгондуктан биз ошо чет өлкөгө чыгып, чоң компаниялар менен келишимдер түзүп жүрөбүз. Мисалы үчүн былтыр Швейцарияга барып, Сингента деген компания менен келишим түзүлгөн. Сингента компаниянын бюджети Кыргызстандын бюджетинен чоң. Осрам деген компания менен бул жылы дагы келишим түзүлдү. Осрамдын деген компаниянын дагы бюджети Кыргызстандан да чоң да. Бул компаниялар бизге жардам берүүгө макул дешти. Чогуу долбоорлорду иштеп чыгалы. Керек болсо, эгерде мамлекет тараптан ушундай запрос түшсө, биз силерге финансылык жактан дагы, өзүнүн адистерин дагы жөнөткөнгө даярбыз деп айтышты да. Ошол үчүн ушул тармактан дагы чогуу кызматташсак жакшы болот го дейм да. Кийинкиси. Кайра ошо слайдтан дагы артка көрсөтсөңүз, мына буякта үстүндө оң жактагы сүрөттү карасаңыздар, бул бир сол жагында белокрылка деген зыянкеч бар, оң жагында таза уже жалбырак болуп турат да. Бул жалаң гана жаңы технология менен биз мына 5 жылдан бери мен өлтүрүп албай койгон зыянкеч бар болчу. Ушундай эле жакшы технологиялар алып келгенден жоготтук да. Бул түшүмдүүлүгүбүздү где-то 2 эсе көтөрдү. Анткени зыянкеч жок болуп калды да.
Эми менде сураныч, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер дагы биздин коррупция менен байланышкан зыянкечтерди, эки буттуу зыянкечтерди дагы ушинтип кичине тыйып койсоңор жакшы болот эле да. Анткени бул да бизден эме болот да, границадан ачык болуп аткандан кайра эле биз мындай кыйналып атабыз. Андан тышкары ушул границадан кайра эле бул бадыраң, помидор, көп продукциялар биз жака кирип кетет, Кыргызстанга. Бирок биз болсо чыгара эле десек, мына баарыңар билесиңер, Өзбекстан жаңы башталып, тиги жазында айтты эле министерстводончу. Өзбекстанды ачтык, баарыңар киргиле, баарыңар картошка, чеснок өстүргүлө деген көзүндө эмне болду? Жабып койду. Биз эчтеке чыгара албай, биякта 5-6 сомдон картошка сатылып калды да. Бирок ал деген негизи ошондой сөздөр үчүн менин оюмча өкмөттүн мүчөлөрү бул кылмыш иш деп ойлойм. Ошол үчүн жоопкерчиликти да тартыш керек го деп эсептейм да. Анткени миллиондогон кишилер азыр ар бири ушул чыгашаларга келди. Айтып атканда дагы чын айтсам мындай оор айтып атат, мындай кээде ошо дыйкандарыбыздын айтып аткан сөздөрүнөн мындай ыйлагым келип кетип атат да. Анткени чын эле алар ыйлап атышат. Чоң кишилер, 40-ка, 50-ге, 60-ка чыккан кишилер ыйлап, анткени өмүр бою ушу менен иштеп аткандар баарын жоготуп атышат да. Кийинки слайдтар. Дагы. Анан соода тармак мындай ошо саткан баасына дагы таасири тийген нерселер бул бизде кайра эле ошо контрабанданы бул именно өстүрүлгөн продукциянын контрабандасын токтотсок, анан экинчиси биздин бул соода маркеттерге киргенге дагы шарттарды түзүп берсеңер жакшы болот эле да. Бизге мисалы үчүн Глобус Фрунзелер менен сүйлөштүк. Алар айтып атышат, бизге силерден алган, анан чет өлкөдөн алгандан айырмасы жок. Себеби эмне экен? Анткени алар 12% НДСти төлөшөт экен да, сатып аткан продукциягачы. Эгерде жергиликтүү продукцияны 12% НДСти бошотуп салсаңар, анда биздин дыйкандарыбыз 12% НДСти төлөбөй, анан 2% тиги налог с продажды дагы алып салсаңар, бизде уже рыночный механизм менен чет өлкөлүк продукцияга караганда мындай артыкчылыгыбыз пайда болуп калат да. Ошондой сунуш дагы бар. Кийинки слайд. Андан тышкары бул жалпы эле дүйнө биздин айыл чарба тармактагы реформа катары эң негизги кайра иштетүүчү технологияны сублимация катары сунуштайм. Эгерде мүмкүн болсо, ошону өкмөттүн дагы эң негизги жалгыз керек болсо, жалгыз негизги технологияны катары тандасак, бул эмнени берет? Бизде мисалы үчүн сүт өндүрүлөт, картошка өндүрүлөт, эт өндүрүлүп атат, кызылча өндүрүлүп атат. Мунун баарын биз свежем виде сатсак, жол расходтору баарын жеп коюп атат да. Эгерде биз муну сублимация аркылуу кургатсак, бул бүт баарын сактап калат, полезный свойстволорун сактап калат. Анан биз муну порошок катары Nestle, Unilever деген чоң компанияларга берсек, алар өзүнүн бренди менен сатканга макул болушат да. Ошондо биз аябай жакшы брендинг жактан кыйналбай чоң компаниялар менен иштешкенге мүмкүнчүлүк болот. Эгерде керек болсо, мына Сингентанын директору менен жеке таанышмын. Алда Швейцарияда, Nestle деген компаниядагы Швейцарияда да биз байланышып, бирок өкмөт тараптан да киши керек да. Мен байлаштырып бере алам, сүйлөшсөк болот. Nestle компаниянын бюджети где-то $200 миллиард бир жылдыкчы. Таза кирешеси $10 миллиард бир жылда кризисте. Бул деген биздин Кыргызстан бюджетинен кайра таза кирешеси чоң болот. Ошол үчүн чоң компаниялар менен иштешели деген ушул сунуш бар. Кийинкиси. Ошо эми көңүл бураганыңарга чоң рахмат. Анан ушул акыркы сөзүмдү ушу Жан-Жак Руссонун сөзү менен да бүтүрө кетейин деп аттым эле. Ал айтканда, силер канчалык байлык, дүйнөнүн бүт байлыкты чогултуп алгыла, эгерде өзүңөрдү бага албасаңар, азык түлүк менен, анда силер дайыма көз каранды болосуңар депчи. Биз деле көрүп атабыз, мына ушундай границаларыбызды любой моментте жаап коет. Достук деген жок болуп калат экен. Анан ошол үчүн айыл чарба тармакты дагы өндүрөлү десек, сөзсүз түрдө азыркы убакта менин оюмча аябай жоопкерчиликтүү убакыт келди. Пожалуйста, мына миллиондон кишилердин атынан ушул тармакка көңүл буруп койгула. Рахмат. Тилек Токтогазиевке чоң рахмат айтабыз. Тилек, сиздин сунуштарыңызды эми Алтынай Сейитбековна бул тармакты тейлебесе дагы, бирок
өкмөт мүчөлөрүнө жеткирип коет дешен эле биз дагы буну комитет аркылуу, парламент трибунасы аркылуу тилектин ойлорун ишке ашырууга аракет кылабыз. Кийинки сөздү берсек, урматтуу спикерлер, регламент боюнча убакытты силерге белгиленген мөөнөттө сактоого чакырам. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жанарбек Алымовду чакырабыз. Жанарбек Алымов буга чейин ушул Бишкек шаардык кеңешиндеги жаш депутаттардын бири. Буга чейин бюджет комитетин жетектеген, андан кийин социалдык маселелер боюнча комитетти жетектеген. Буга чейин мына биз менен чогуу барып, Орусиядагы ушу миңдеген жаштарга жанагы мамлекеттик тил күнүн дагы белгилеп келгенбиз. Анда сөз жанагы сизде. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жаштар платформасынын катышуучулары. Мен ойлойм, биздин мамлекеттагы көптөгөн мамлекеттерге окшоп, өзүнүн так чукул мамлекеттик деңгээлдеги стратегиясы бар деп. Себеби барыңыздарга маалым, экономика жаатында болобу, айыл чарба, медицина, билим берүү тармагында болобу, көптөгөн жылдарды алдыга коюп, мисалы үчүн 5, 10, 15, 20 жыл алдыга коюп стратегия түзүлөт. Ошого мен жогоруда айтып кеткен бардык спикерлердин сунушун колдойм. Мен ойлойм, ушул сунуштар баары так колго алынат, иш жүзүнө ашат. Ошондой эле биздин мамлекеттагы келечекте 10-15 жыл алып алдыга ушундай бир жакшы иштерди ишке ашырууга аракет кылат деп. Анан барыңыздарга маалым болгондой, бул жаштар институту түзүлүүсү мамлекеттин дагы бир оор жүгүн өзүнүн мойнуна алат деп ишенем. Ошону менен бирге мен өзүмдүн жеке сунушум бар эле. Эгер уруксат берсеңиздер, официалдуу тилде айтып кетсем, рахмат. Уважаемые участники сегодняшней молодежной платформы, уважаемые делегаты, молодежная платформа во второй раз проходит в стенах Жогорку кеңеша. Хочется отметить, что это уникальная площадка, создана для молодежи со всех уголков нашей страны. Данная платформа не только встреча молодежи, а также мероприятие, которое имеет очень глубокий смысл. Оно будет полезно нашему будущему. Думаю, что в рамках сегодняшней встречи прозвучат идеи, советы от нашей молодежи. В своем выступлении хочу поблагодарить организаторов отдельно. Я очень рад участвовать на данной платформе в качестве спикера. А также хочу отметить, что пришел с предложением. Хочу выдвинуть инициативу создать при мэрии города Бишкек молодежный комитет, так как Бишкек сегодня не только столица нашей страны, но также центр демократического острова Центральной Азии. В городе на данный момент проживает больше 1 миллиона жителей. Из них большую часть составляет молодежь. Так как у нас, как сами знаете, есть студенты, которые из регионов приходят, учатся. И, в общем, наше население в последнее время омолаживается. Вы это все прекрасно знаете. И у нас, как бы и в прошлом говорили, мы должны не только обратить внимание для молодежи, мы должны делать так, чтобы было развитие какое-то. Поэтому в моей предлагаемый молодежный комитет на сегодняшний день, таковой, который предложение я делаю, уже существует в городе Ош. Сегодня в городе Ош в данном комитете уже работает 10 социальных проектов, а также проведено 15 культурных мероприятий, а также представители комитета предлагают идеи, советы, начиная от идеи развития инфраструктуры, заканчивая советами по строительству социально значимых объектов. Поэтому предлагаю мэрии города Бишкек создать молодежный комитет. Такой опыт в городе Ош вступил в силу в 2011 году. И мы видим, что он успешно работает и показывает хорошие результаты. Представители комитета не только занимаются делами молодежи. Как мы знаем, они привлекают миллионные инвестиции. Так как вышесказанное уважаемым телеком, они привлекают инвестиции и помогают бюджету города. И я полностью уверен, что это поможет для развития города. Уважаемые участники, сегодняшнее собрание
здесь я хочу сказать, что с помощью данного предложения, я думаю, что все поддержат. И здесь сидит вице-мэр города Бишкек Асел Комбаева. Я бы хотел, чтобы это предложение было полностью удовлетворено. Я бы хотел вот маленький вопрос, да, уважаемые коллеги. Мы все задаемся вопросами, я вот оставляем наши бумажки. Я бы хотел вот лично спросить, если можно, можно ли создать такую структуру в городе Бишкек? Можете вы? Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйынга катышуучулары. Бул маселени Бишкек шаарында биз көп жылдан бери карап келип жатабыз. Бизде азыркы күндө мэрияда бир кызматкер иштейт, ар бир акимиятта бирден кызматкер, анан ар бир МТУда бизден бирден кызматкер иштейт. Бирок сиздин предложениеңизди карап чыгабыз. Бир эле ушул маселе баягы каражат маселе бар. Бирок мен ойлойм, өзү ушундай молодежный парламент болсо, ошолор чогуу общественный фонддор менен, волонтерлор менен чогуу иштесе, көп иштерди кылышына мен да ойлойм. Рахмат, барыңыздарга чоң рахмат. Мен ойлойм, бул сунушту өкмөт тарабынан дагы, мэрия тарабынан дагы карап бересиздер деп чоң рахмат. Жанарбек Алымов мырзага чоң рахмат айтабыз. Негизи бул абдан мыкты сунуштардын бири деп эсептейм. Анткени мына билесиңер, Ош шаарында жаштардын мэриянын алдында жаштар комитети бар. Эми Ош шаарынын бюджетине караганда Бишкек шаарыныкы менимче мүмкүнчүлүктөр абдан көп болуш керек. Жаштар комитетинин болгону, мисалы, Ош шаарында бир топ жаштарды мындай саясатка дагы, коомдук активдүү турмушка дагы тарбиялап чыгарууга көп жагынан салым кошо алды да. Биз мисалы баарыбыз Ошто студент болуп жүргөндө ушул ар кандай темаларда дебаттарга катышып, спорттук иш-чараларга, маданий иш-чараларга катышып, көптөгөн жаштарды мына Ошмунун бир канча бүтүрүүчүлөрү менен бул жерден да көрүп атам. Мындай инсандык өсүү жагынан дагы көп жагынан мындай пайдасы жеткен. Ошон үчүн андан сырткары бул жерде мына Канат Маратович билет, жакында эле жаштардын атайын Бирлан Парханов болуп, жалпы ушул атайын борбору дагы ачылды мына спорт одосунун жанында. Башка мүмкүнчүлүктөрдү дагы карасаңыздар, эгерде мына Канат Маратовичке дагы кайрылсаңыздар болот. Урматтуу жаштар, негизи биздин спикерлер жалпысынан өздөрүнүн сөздөрүн, сунуштарын айтып бүтүштү. Бирок мен бул жерде дагы бир биздин белгилүү спортчу, футболчубузга сөз бергим келип атат. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын капитаны, белгилүү футболист Азамат Байматов бул залда отурат. Азамат Байматов дагы өзүнүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өкмөткө бир 2 мүнөттүк бир сунушу бар экен. Туура көрсөңүздөр, Азамат Байматовду бул жака чакырып койсок. Азамат. Суу жок экен. Суу ичканчы. Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүнкү жаштар платформанын катышуучулары. Бүгүн аябай көп тематика болду, ошо экология, спорт. Анан Кудайга шүгүр 10 жылдан бери чет мамлекетте жашап, Кыргызстаныбыздын намысын легионер катары өзүмдү жакшы көрсөтүп, ошондой контракттар түзүп, аябай көп ойлор башка келет. Негизи жүрөгүң ооруйт. Анткени бүгүнкү сунушу мен 3 жылдан бери айтып жүрөм. Ошол 3 жыл мурун Австралия эң мыкты Азиянын чемпиону келгенде Алмазбек Шаршенович менен жолугуп, ошондо эле сунуштаганбыз. Бизге азыркы учурда стадион эмес, бизге заманбап спорт комплекс керек. Анткени Вентспилсте 1 жыл жашап, Чемпиондор лигасынын деңгээлине чейин жетип, биринчи кыргыз болуп, өзүмө суроо берчүм. 40 000 адам жашайт Вентспилсте, Токмоктун калкы. Бирок спорт комплекси бар. Спорт комплекстен эмне? Ал жерде 18 түр спорт болот. Бул деген футбол эле эмес. Бул деген муз арена, бул деген баскетбол арена, бул деген волейбол арена, бул деген манеж. Астанадай манежибиз жок. Кудай буйруп ошолордун баарына биз өзүбүз барган эмес, бизди чакырып футболдук деңгээлине барып жүрөбүз. Бул Кудайдын буйругу деп ойлойм. Туркменстанга барып Ашкабадтай заманбап концерттик аренабыз жок.
туурабы? Ташкенттин өзүндө эле 3 заманбап стадиону бар. Бизде тилекке каршы Союз малында калган Спартак аянтыбыз эле калды. Мен оюмча Кудайдын буйругу, ошон үчүн мына азыркы магистраль жагын карасак, жалаң ресторан, кафелерибиз бар, жана ошол эле Кембридж турат. Бул деген баары жакшы, соода үйлөр болуш керек. Бирок бизде заманбап стадионубуз жок, заманбап спорт комплексибиз жок. Бул деген глобалдык проблемабыз, эл аралык деңгээлдеги проблемабыз. Биз мисалы ата-энебиз айткандай, биз мына Союз тарап кеткенден кийин түркмендерден, тажиктерден караганда биз жакшы жашачук. Каражат жагынан жакшы болчук, спорт жагынан жакшы болчук. Биз деген ошол Австралия менен ойногондо 16 миңдик стадионубузда батпай эл 20 миңге чейин чыгып кетти. Билети бар элдер кире албай калышты. Бул деген биз орусча айткандай знак. Знак чего? Знак того, что биз кыргыз эли 2 революциядан өткөнбүз. Туурабы? Ошон үчүн бизге заманбап 40 миң адамдык бизге ошондой аянт керек. Бул деген баарыбыз айтабыз. Жаштар биздин колубузда, дети наши будущее дейбиз, туурабы? Ошонун бардыгы бир жерде болуш керек деп ойлойм. Биз бардыгыбыз түндүк түштүк деп бөлбөй, ошондук 18 түрдүн бардыгы бир жерде болсо, мен оюмча биз үчүн бардыгыбыз аябай бир жогорку деңгээлге жетебиз деп ойлойм. Ошондо ошол эле экология, спорт, чет аралык бүт суроолорубуз бардыгыбыз ошондой бир суроо менен чечип койсок болот. Чоң рахмат. Азамат Байматовқа чоң рахмат айтабыз. Баарыбыз сизге ыраазычылык билдиребиз. Дайым ошол спорт аркылуу Кыргызстандын атагын чыгарып жүрөсүз. Негизи урматтуу Алтынай Сейитбековна, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, абдан мыкты жыйын болду. Буга чейин дагы ошол IT технология боюнча бизге чоң имарат берүү маселесин былтыркы жаштар платформасында суранды эле. Аны мына өкмөт жакында чечип, IT тармагын өнүктүрүү үчүн атайын имарат берди. Конкурстук квоталар айрымдары чечилди, жана мен айтып өткөндөй. Анан бүгүн мен эң негизги мындай биздин иш-чарабыздын бир жыйынтыктуу, анан жакшы мыкты өткөнүн белгилеп койгум келет. Анткени биз бүгүн урматтуу жаштар баарыбыз чогулуп, жанагындай өкмөттү же өлкөнү мага бер, мен үчүн жасап бер деген нерседен арылып, баарыбыз өзүнүн сунушубуз бар экенин, колунан келген бир иш жасап аткан, анын жыйынтыгын көрсөткөн болгону ошол эле убакта мындай өлкөгө дагы бир салым кошсом деген жаштардын бир идеялары, сунуштары болду. Ушул жерде азыр чыгып сүйлөгөн жаштардын бардыгы керек болсо өзү курактуу жаштарга жумуш менен камсыздап, мамлекетке налог төлөп, өзүнүн мындай салымын кошуп аткан жаштар да. Ошол эле учурда бул жерде залда Москвадан келген Сыдык Исыров деген мырза отурат. Биз азыр убакыттын тартышына байланыштуу сөз бере албай калдым. Бул жигиттер ушул Москвада чогулуп бир жаңы салтты башташты. Айылдаштар райондогу өзүнүн баягы жердештерин чогултушуп, өзүнүн айылдагы райондогу жол мисалы, бала бакчаны ремонттоо сыяктуу маселелерди жаштар чогулуп алып, ушул мигранттар өздөрү эле биргелешип, акча чогултуп, ар кандай эл аралык уюмдар башка бир фонддор менен иштешип, айылдагы өздөрүнүн маселелерин өздөрү эле чечип аткан. Ошондой салтты, ошондой бир адатты калыптагандагы жаштар бар. Анан мен сиздерге чаккан жарый айтып койсом болот. Азыр иш-чара бүткөндөн кийин бул жерде чаккан фуршет, андан кийин биринчи кабатта ушул эле күн батыш залда биринчи кабатка түссөңөр, менимче бул көбүнчө региондон келген жаштарга арналат. Жогорку кеңештин депутаты Нурбаев Абдубакап Мамадов Расулович, Келдибаев Сагындык Ашыраевич сыяктуу депутаттар менен сиздер жолугушуп, аларга дагы ушу аймактагы өзүңөрдү түйчөлткөн көйгөйлөрдүңөрдү айтсаңыздар болот. Андан мен ошо жыйынтыктоочу сөздү Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Өмүрбекова Алтынай Сейитбековнага берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу Жанарбек Кубанычевич, урматтуу жаштар, бүгүнкү ушул жаштар платформасы иш-чарасынын катышуучулары. Менимче абдан мындай бир маанилүү иш-чара өтүп жатат. Канча деген спикерлер чыгып, бир топ сунуштарын берди. Жанарбек Кубаныч айткандай, жөн эле талап койбой, ошонун жолдорун дагы өздөрүңөр көргөзүп атасыңар. Бул абдан жакшы. Эмне үчүн бул бүгүнкү иш-чара маанилүү? Анткени мына бул жерде дагы айтылып кетти. 30%га жакын кыргызстандыктар булар жаштар. Мындайча айтканда 14-төн 28 жашка чейинки курактагы кыздар, жигиттер. Анан 2-ден 3 бөлүгү бул аймактарда, региондордо жашаган жаштарыбыз. Албетте бүгүнкү күнү мамлекет тарабынан канчалык шарттар түзүлүп, канчалык ушул маселеге көңүл бурулса, бул эртеңки биздин келечек. Бирок мен абдан сыймыктанып атам, мына ушул жерде спикерлердин сөзүн угуп,
Кыргызстандын келечеги бар экен. Анткени мына өздөрү жаш болсо дагы мындай бир балким биз дагы билбеген бир нерселерди айтып өттү. Жаш болсо дагы мына абдан чоң тажрыйбалары бар экен. Анан мен эң негизги бул жерде айтылып кеткен сөздөргө бир мындайча айтканда комментарий катары же өзүм дагы бир кошуп койсом, мага бир мындай официалдуу түрдө сөз жазылыптыр. Албетте бул официалдуу сөз экен. Мына кандай иштер алып барылып атат, эмне жазалып атат. Мен ойлойм бул жерде де ал боюнча балким айткан деле кажети жок. Анткени кандайдыр бир иштер жазалып атса, ошолордун биз ошонун бир үзүрүн көрсөк, ар бирөөбүз билебиз. Бул жерде мына Кубанычбек инибиз абдан жакшы маселе көтөрүп кетти. Бул болсо ошол интеллектуалдык потенциалдын кетүүсү боюнча сөз кылды. Мына өзү адиси боюнча врач экен, сунуштарын берип атат, кантип токтотуп калсак деп. Бул жерде айтып кетиш керек, биз болсо мына жакынкы арада 2030-жылга чейин стратегияны кабыл алып атабыз. Бул болсо саламаттык сактоо программасы. Анан ошол жерде бул уже бүгүнкү күнү дагы ашылып атат. Кантип биз болсо жаш биздин адистерди кармап калышыбыз керек. Ошол эле дарыгерлерибизди. Бүгүнкүгө чейин ошол жанагы айлык маяна төлөнгөн системасы кичине мындай биздин көз карашыча туура эмес болуп калыптыр да. Ал жерде мына базовый оклады бар экен, анан ошого дагы мына кошумча стаж, выслуга. Албетте эми жаш адис барганда ошол эле 5000 тегерегиндей акча болот экен. Анан эми бул мотивациясы жок жерде албетте эч ким кармагысы келбейт. Даже мына жанагы бюджет аркылуу окуп кеткен биздин жаштарыбыз дагы ошол регионго кайра кайтып барбай атышат. Ар кандай себептер менен Бишкектеби же Ошто калгысы келет. Анткени баарыбыз түшүнүп атабыз, ар бир адам кайсы жерде ыңгайлуу шарттар бар, кайсы жерде мына мотивация бийик, ошол жерге калгысы келет. Андан тышкары мына миграцияга, Россия, Казакстанга кетип аткан учурлар бар. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү мына 1-октябрдан баштап башкача кичине оплата системага өттүк. Бул болсо жанагы стимулирующая заработная плата деп коет. Ошол эле жанагы бүгүнкү күнү каралган бүт кепилденген жанагы базовый оклад ошолордун баары калып атат. Бирок биз болсо 8 индикатор койдук. Анан жаш болобу, пенсионер адисибиз болобу, бирдей ошондой жана индикаторлорду арткарса, ошондой акча айлык алууга укуктуу. Мен ойлойм мына ноябрда биз болсо мониторинг жасадык. Өзгөчө региондогу биздин үй бүлөлүк дарыгерлер өзүнүн мындай жакшы бир ойлорун айтып атат. Демек, бул болсо ошол системага өтсөк, толук кандуу ошол индикаторлорго жетсек, айлык маянадагы жакшы мындай эмеде чечилип атат көлөмдө. Ошону менен дагы мен ойлойм биздин жаш адистерибизди кармап калсак болот. Ошол эле системаны мугалимдерге карата биз ошого өтөлүк деп атабыз. Анткени конкуренция кайсы жерде бар? Ошол кичине мындай стимул болгон жерде, жанагындай конкреттүү түрдө мен мындай жакшы иштесем, ушунча айлык алам дегенде ошондо гана сапат дагы болот, конкуренция дагы болот. Анан эми бул жерде дагы мына экинчи спикерибиз айтып кетти, билим берүү тармагы боюнча. Албетте бүгүнкү күнү бул эң маанилүү. Эң маанилүү кечээ мына биз болсо Өзгөн районуна барып 2 жаңы мектеп ачып келдик. Тоолуу райондорго барып, ал жерде дагы биз ошо айтып аттык, ошол канчалык бүгүнкү күнү билим берүү тармагы маанилүү. Биз болсо мына өнүктүрүү жылы деп атабыз, дагы кандайдыр бир жылдарды айтсак болот, бирок билимдүү жаштарыбыз болбосо, албетте коомду эч ким өнүктүрө албайт, мамлекетти. Ошондуктан билим берүү тармагына дагы биз жаңы подходдорду киргизелик деп, ошонун үстүнөн дагы иштеп жатабыз. Бул эми системдүү түрдө көз караш, ойлорду айтыш керек. Бул жерде эң негизгиси бүт жанагы мектепке барганча, ошол төрөлгөндөн баштап 1000 күн эң маанилүү. Ошо 3 жашка чейинки эң маанилүү. Ошол эненин жаш кыз келиндерибиздин кош бойлуу убагы ошол маанилүү. Ошондон баштап, эң биринчи күндөн баштап, ошо 9 ай эненин ичинде, анан 1000 күн, анан 3 жашка чейин ошол эң маанилүү этаптар. Биз болсо кичине мындай бир башка стереотиптер менен мектепке баргандан жогору ошону бир маанилүү деп эсептеп атабыз да, мектепке чейинки курак ошол эң маанилүү.
Бу дагы абдан ошол анан кийин жанагы мектепке окуганда мына азыр болсо системалар өзгөрүп атат, жаңы технологиялар келип атат. Биз ошол билим берүү тармагын жана компетенцияга өтүшүбүз керек. Жөн эле мындай сабактарды бербей, ошол алган билимин канчалык ошол бала иш жүзүндө ашыра алат, канчалык жана жөндөмдүүлөргө ээ болот. Бүгүн биз түшүнүшүбүз керек. Ушундай заман келди, бир эле адистик болбойт өмүр бою. Азыр биздин жаштар абдан мындай эме болуш керек, мындай гибкий, уметь трансформироваться, потому что действительно такое время, когда мы не можем быть только лишь с одной специальностью. Сегодня идет век огромной конкуренции человека с технологиями, да, когда ту работу, кто делал 10 человек, сегодня может 1 человек делать. И, конечно, в условиях глобальной конкуренции знание, качественное образование, компетентностный подход – это, конечно, очень важно. Биз бүгүнкү күнү дагы жакшы бир мындай тапшырма бердик. Ошо министрликке, анткени ошо 10 жылда кандай адистер мындай керектүү болот, 15 жана 20 жылда эмне керек, биздин дагы ошол окуу жайларына өтүп аткан жаштарыбыз ошону жакшы билип, тандоодо дагы туура тандоо жасашсын. Анан эме жалпы ошол системадан раннее развитие, школьное, профессиональное, анан высшее, ошол жерде жогорку окуу жайдагы окуган биздин студенттерге дагы, бүгүн мектепти бүтүрүүчүлөргө дагы кайрылып кетиши керек. 62 жогорку окуу жай бар бүгүнкү күнү. Мына 100 миң деген биздин балдарыбыз ошол жерде окуп атат. Бирок ошол жерде сапаттуу билим алыш ар бирөөбүздүн укугубуз албетте. Ар бир ошол окуу жайы сапаттуу билим берүү анын милдети. Бирок биз дагы ошого кичине өзүбүз умтулуп, жакшы бир билим алабыз деп, анткени жанагы кээ бирде болот да, студенттер билебиз, экзаменге кандай бир шарттар менен баа алат, же барбай коет, же эметет. Ошолордон дагы өзүбүз мындай жооптуу болсок. Ушу квоталар боюнча айтып кетти, мен айтып коюшум керек. Албетте жана кадры 21 века абдан жакшы программа бар болчу. Биз ошо Казакстан менен чогуу баштаганбыз. Бирок бул жерде абдан туура Нурсултан эңиз айтып кетти. Кичине биз ошол жерде мындай бир көңүл бурбай, жоопкерчилик карабай, бүгүнкү күнү статистикабыз дагы жок болуп жатат. Бүгүн биз болсо Венгриянын өкмөтү менен сүйлөшүүнүн негизинде квоталарыбыз бар 25 орунга. Кытай мамлекетибиз менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде квоталарыбыз бар экен, тоже өтө эле аз экен. Мына азыр билим берүү министрлиги айтып атат, бир 15-20 деп. Казакстан менен Белоруссияда кичине бар экен, бир 300дөн ашык, 360 орун. Бул болсо жанагы Россия Федерациясында квоталарыбыз бар экен. Биз ошонун үстүндө дагы иштейбиз, келишимдерди түзүп, биздин жаштарга мындай бир сапаттуу эл аралык университеттерге квотаны алып берүү, ошол жерге аларды жөнөтүү. Бирок ушул процесстердин баары тең, мына мен ишендирип кетейин, ачык айкын болот. Бүт экзамендер кандай тартипте алынат, канча квота бар, кайсы мамлекетке, кайсы университеттерге. Мен ойлойм, ошол жана Кубаныч дагы айтып кетти, биздин 7 регионалдык мамлекеттик телеканалдар бар. Ошолор аркылуу, радио аркылуу, интернет аркылуу биз болсо баарына тең жеткиргенге аракет кылабыз. Ошол биздин, мен ошого окуганга татыктуумун, билимим жогору, өтө алам деген балдардын баары тең катышсын. Демек, баардыгына тең бир шарттарды түзүп беребиз. Анан бул жерде дагы жакшы ойлор айтылып кетти, жанагы спорт боюнча. Эми спорттук Кыргызстан деген программа кабыл алынды. Ошонун баары тең өзүңүздөр дагы окуп чыксаңар керек. Ага дагы сунуштарды белгиле. Бул эми 20-жылга чейин ал программабыз. Или 22 Канат Маратович? 22-жылга чейин. Андан кийин кандай? Мына бүгүн биз болсо массовый спорт деп атпайбызбы, бирок аз эле адамыбыз действительно мына спорт менен машыгып, ошого умтулуп атат. Мурун биз окуган убакта, анда Совет Союзу болчу, ар бир бала бир спорттук секцияга барыш керек болчу. Аны эч ким талап деле кылган эмес, бирок биз ошого өзүбүз умтулуп, бир болсо дагы бир секцияга барышыбыз. Албетте, азыр силер айтышыңар мүмкүн, шарт түзүп бергиле деп. Ал дагы туура. Мына кечээ 2 жаңы мектеп ачылганда, экөө тең спорт залы менен ачылды.
айтылды. Тилекке каршы бизде 2200 мектепте, 1000 эле мектепте спорт залы бар экен, типовой. Bunun üstünde дагы иштеш керек албетте. Мына жаңы типовой бир проект жаздык Канат Маратович менен. Бул болсо ар бир айыл өкмөттө, ар бир кичи шаарда ошондой универсальный спортивный площадка болушу керек. Ал дагы мамлекет тарабынан биз ойлоп атабыз, бюджетке ал акчаны карап туруп, ошол типовой проект менен ал жерде мини футбол, волейбол, баскетбол, ал бүт эле бир айынча да кылса болот экен. Анан жанагы уличный тренажер, ошол комплексти бүт мындай заманбап материалдар менен куруп, мен ойлойм ошону дагы эмесек жакшы болот. Анан дагы эң негизги дагы бир айта турган сөзүм, мына жакын арада биз чоң бир конференция өткөрдүк, жаңы долбоорду баштап атабыз. Бул долбоордун аталышы балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаарлар деп аталат. Муну болсо ЮНИСЕФ жана Улуу Британия элчиси менен бирликте өкмөт тарабынан ошол конкурс жарыяланып атат. 20-жылдын февралына чейин өтөт. Ар бир шаар ошого катышса болот. Ал жерде бир топ индикаторлор жазылган. Биринчиден болуп ошол жаштардын комитети түзүлүшү деп. Ана мен ойлойм, ошол жерде биздин урматтуу депутатыбыз айтып кетти, ошондой комитеттер болушу мүмкүн, болуш керек деп. Албетте мен ойлойм, ошол ал жерде призовой фонд 6 миллион каралып атат. Бирок мен ойлойм, балким 20-жылга чейин ал дагы башка бир суммада мотив бар. Ошондуктан мен ойлойм, ошол биздин шаарлардын мэрлери ошого мындай бир умтулуп ошондой комитеттерди түзүп, анткени билесиздер, бүгүнкү күнү конституцияга ылайык 21 жашта биздин жараныбыз жогорку кеңештин эң мындай жогорку кеңештин мындай депутаты болуп, мыйзам чыгаруу органга келе алат. Бирок суроо ошого даярбы биздин жаштар? Албетте биз аларды даярдашыбыз керек. Жөн эле конституцияга жазып койбой, анан жана квота бар экен деп эле киргизип койбой, алар дагы бияка келгенде, ушул жерге отурганда мындай бир бүт законотворческий процесстин эмелерин билиш керек. Мына бизде бүгүн партиялар бар. Ар бир партия милдеттүү түрдө жаштар канаты болуш керек. Алар болсо ошолорго мындай акча каражатын карап, окуу ыкмаларын бүт барын тең даярдап, ошол жаш эмелер канаттар иштеш керек. Албетте бизде мектептерде жаш мектеп парламенттери бар. Ошону дагы биз өнүктүрүшүбүз керек. Бул эмнеге керек? Ошол биздин мындай лидерлик сапаттар балдарда албетте болуш керек. Мен мына көрүп атам, толук зал отурат. Бул жерде 120 орун, 120 мына жаш лидерлерибиз отурасыңар. Мен ойлойм, ар бирөөңөр бир 10 баланы тарбияласаңар, анан ал 10 бала дагы 10 баланы тарбияласа, жана ушул жерде айтылган идеялардын баарын тең ишке ашырса, мен ойлойм, биз болсо жанагы 1.600.000 жаштарыбызды бир жакшы келечекте мындай мыкты лидерлерди өстүрө алабыз деген ойдомун. Жакшы дагы бир нерсе айтылып кетти, аны дагы айтып коюш керек. Эми жанагы сергек жашоо боюнча спорт менен умтулгула деп. Всемирная организация здравоохранения говорит, только 5-10% зависит от системы здравоохранения. Все остальное от нас. Всего лишь навсего здоровый образ жизни, не пить, не курить. Да? Ну, казалось бы, очень легко. Вопрос, как это сделать. Мына акциздер боюнча айтып кетти, жакшы сунушту. Биз болсо Кыргызстан ошол ВОЗдун рамочный конвенцияга против табака деген ошого биз кошулганбыз. Ал жерде милдеттүү түрдө биз өзүбүзгө ошондой эмелерди алганбыз, милдеттерди. Жанарбек Кубанович, ошону сиз депутат катары дагы кичине көзөмөлдөсөңүз, мен өкмөттөн дагы муну Минэкономикага талап койгонго аракет кылам. Жыл сайын ошол акциздер көтөрүлүш керек. Албетте арак менен жанагы тамекилер доступный болбош керек. Ошондуктан бул тармакта дагы мамлекеттин эмелери бар, милдеттери, мен ойлойм, ал дагы аткарылат. Контрабанда боюнча айтып кетти. Бул жерде азыр өкмөт тарабынан фискализация деген мыйзам кабыл алынган, жогорку кеңеш тарабынан өкмөт ошону ишке ашырганга аракет кылып атат. Бирден бир ошол фискализациянын бир эмеси, пункту бул жанагы прослеживаемость товара. Ар бир товар маркировка болгондо ушул жерде чек арага келгенден ар бир ким сатып алат, ошонун баары тең прослеживаемости ошол киргизилгенде азыр ошонун үстүндө иштеп атат өкмөт. Мен ойлойм, жанагындай бир контрабанда, дагы башка бир нерселерге чек коюлат го деген ишеничтемин. Анда эмесе мен эми өтө узак сүйлөп койдум, регламент 5 мүнөт экен. 2040-жылга чейинки стратегия жөнүндө айтпасам болбойт. Ал жерде эң негизги стратегия адамдын стратегия нацелена на человека. Стратегия до 40-го года. Все идет вокруг человека. И в 40-м году мы хотим видеть
мы там пишем в этой стратегии, к 40-му году мы видим человека, образованного кыргызстанца, нацеленного на развитие. Мен ошону барыңарга каалап кетет элем. 40-чы жылга чейин силер болсо уже мыкты мындай бир адис болосуңар, жакшы бир үлгү көрсөтө турган ошол 40-чы жылда өсүп жаткан биздин жаш муунга деп ишенемин. Дагы бир жолу силерди чакырып кетет элем, силер болсо лидерсиңер. Ошо бүгүнкү берген сунуштарыңардын баарын тең биз ишке ашырганга аракет кылабыз. Ушундай платформалар жылда өтсө деле болот. Анан жанагы жаштар парламенти жөнүндө бир сөз айтып кетсем, мына Казакстанда ошондой жакшы бир эме бар экен, парламент. Ал болсо мындай общественный площадка болгону менен мамлекет тарабынан каржыланат экен. Анан ошо биздин депутаттар айтып кетти комитетте, балким биз болсо 1 жылга шайланабы, балким 2 жылга шайланабы. Мына бизде 44 район бар, ар бир райондон делегат, ошол постоянно действующий молодежный парламент. Анын акча каражатын балким биз эми муну дагы өзүбүздүн күн тартибибизге коюп, бул устойчивый болуш үчүн, дайыма иштеш үчүн мына жөн эле бир проекттен бир проектке эмес, албетте акча каражаты каралыш керек жанагы орг моменттерге. Муну дагы биз карап чыкканга аракет кылайлык. Балким эмики жыйында сиз берген ушул жерде койгон суроолор, сунуштар ишке ашып калса, мына ишке ашты деп биз болсо маалымат беребиз. Ушинтип иштелип атат же мындай жолдорун издедик деп маалымат бергенге аракет кылабыз. Анткени биз болсо бүгүн өкмөт ошого келдик. Ушул жерде ар бир мына бардык региондон жаштарыбыз келип атат. Бул мен ойлойм абдан жакшы тажрыйба. Анткени мына мыйзам чыгаруу органдарынан өкүлдөр отурат, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү отурат, мына мыкты лидер жаштарыбыз отурат. Анан ушул жыйындан кийин бир кандайдыр бир жакшы натыйжа болот го деген ишеничтемин. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу Алтынай Сейитбековна, мына сиз баштаган өкмөт мүчөлөрү келип, угуп, жаштардын сунуштарын аткарууга дилгирлигиңиздерди билдиргениңиздер, бул ошол жүздөгөн жаштарга, керек болсо миңдеген жаштарга болгон сиздердин урматыңыздар. Биз абдан чоң сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анан урматтуу башка жаштар, сиздер сүйлөө спикерлерден башка жаштар үчүн деле биз сунуштарга дайыма ачыкпыз. Биз мына белгиленген убакытта баштап, белгиленген убакытта бүттүк. Абдан мыкты курам чогултурбуз. Негизи жума сайын эле сессия өткөрүп турган жаштар чогултурбуз мына. Азыр мен жана айтып өткөндөй, жарыя боюнча мына бул жерде азыр чакан фуршет болот. Бул жерде ошо бири-бириңиздер менен таанышып, сүйлөшүп, байланыш түзүп, анан биринчи кабатта күн батыш залда депутат Абдубакат Нурбаев жана Сагындык Келдибаев менен дагы жолугушуп, региондон келген, башка сырттагы, четтеги шаарлардан келген жаштардан анча-мынча сунуштар болсо түшүп, депутаттарга дагы айтсаңыздар болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Бул маселелерди биз социалдык комитетте атайын добушка коюп, анан өкмөткө жөнөтөбүз. Рахмат сиздерге.